Ошмуда мамлекеттик аттестациялык сынактарды аралыктан өткөрүү үчүн дата борбордо 10 дана сервер кошулду. Ошондой эле видеоконференцияларды уюштуруучу Big Blue Button программасы кайрадан иштелип чыгып, мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди. Ага ылайык мамлекеттик аттестациялык сынактардан жүрүшү жөнүндөгү бардык маалыматтар тиешелүү серверлерде автоматтык түрдө нускаланып сакталат. Мындан сырткары маалыматтын коопсуздугу да кепилденет. Информациялык коопсуздукка дагы жооп берет. Аны ректордун уруксатынан башка эч бир уруксаты жок, алаганга мүмкүнчүлүгү жок да. Ошол жерден бул жерден көбүрөөк мына жерде ссылкасы турат, вебинар ошсу кейжи деп туруп, бул семинарларды ушул программанын жардамы менен, ушул платформанын жардамы менен өткөрөбүз. Ал эми факультет колледждерде мамлекеттик аттестациялык сынактарды уюштуруу үчүн бүтүрүүчү студенттердин санына жараша атайын кааналар даярдалган. Алар чоң экрандар жана аны тейлөөчү интернетке туташтырылган компьютерлер, видео камералар менен камсыздалып, техникаларды иштетүүгө атайын IT адистер да тартылган. All students who enter in the conference, please open your cameras. Экзамендин өткөрүү убактысы жол жобосу боюнча студенттерге алдын ала маалыматтар берилип, видео байланышка кирүү жолдору көрсөтүлгөн. Ага ылайык билим алуучу техникалык катчы жөнөткөн шилтеме аркылуу кирип, билетти кокустан тандоо үчүн рандом программасы коюлган атайын компьютерден билетти тандайт. Тех катчы ал студентке билетти сүрөткө тартып, WhatsApp'тан жөнөтөт. Because in this ultrasound criteria show that this champion ovary and Студент билетти алгандан кийин видеоконференциядан чыкпастан, камераны өчүрбөстөн, жүзүн камерадан бурбастан билеттеги суроолорго жоопторду жазат. Андан соң берилген билеттеги суроого видеоконференциядан ооз-эки жооп бергенден кийин суроонун жообун сүрөткө тартып, WhatsApp аркылуу тех катчыга жөнөтүп, видеоконференциядан чыгып кетсе болот. Аралыктан дистанттык технологияларды колдонуу аркылуу экзамен алуу үчүн Ошмуда бүт шарттар түзүлүп, ачык айкын өтүүдө. Андан сырткары онлайн форматында экзамен тапшыруу студенттер үчүн ыңгайлуу дейт мамлекеттик аттестациялык сынактын төрагасы. Буга байланыштуу ал мындан арыда бул ыкма колдонулса деген пикирин билдирет. Раньше, когда мы устно принимали экзамены они тянулись, студент боялся входить в зал, брать билеты. И почти получается до 3–4 часов мы ожидали последнего студента. А здесь студенты активно входят, они ждут в зале ожидания. И мы даже, иногда бывает, что мы по WhatsApp отправляем, что пока студенты не входили, потому что их слишком много. Условия все созданы. Я считаю, что онлайн принимать экзамены легче, чем принимать устно. Бул жылы окуу жайды 5,5 миңге жакын студент бүтүрүп жатат. Пандемия шартына карабастан университетте окуу процесси үзгүлтүккө учураган жок. Бул дистанттык технологияларды окуу процессинде колдонуу мүмкүнчүлүгүбүз акыркы 10 жылдан бери эле бар эле. Бирок тилекке каршы мындай өз деңгээлинде колдоно албай келгенбиз. Бирок мына кырдаал бизде бир күндө ошол технологияны колдонууга өткөнгө мажбур болуп койду да. Мен бүгүн бардык жерде айтып атам. Бул кырдаал тукташы бардык студенттерибиз келгенден кийин дагы биздин көпчүлүк иш-чараларыбыз ушул онлайн режимде өтөт. Себеби элементардуу кечээ мен студенттер менен жолукканда 1000 студент катышты. Ошол 1000 студентти кайсы залга чогултабыз да. Алардын канча убактысы кетет, ар ким ар жерден чогулуш керек деген сыяктуу. Ошол эле нерсе мугалимдер менен деле байланышкан. Биз салттуу түрдө ошол мугалимдер менен жолугушууну дагы биз ушул ар бир региондон туруп чыгып сүйлөшө турган маселелерди кылсак болот. Бүтүрүүчүлөр да квалификациялык иштерин онлайн форматында коргомокчу. Ал үчүн учурда бүт иш-аракеттер жасалып, маалыматтар таркатылган.